Саламатсыңарбы кымбаттуу студенттер. Кезекте практикалык сабагыбыздын темасы бинардык катыштардын композициясы, бинардык катыштардын касиеттери жана матрицалары. Сабактын планы: биринчи бинардык катыштардын матрицалары, экинчи бинардык катыштардын композициялары. Буга чейинки лекциялык материалда силер менен биз бинардык катыштар, алардын түрлөрү жана бинардык катыштардын касиеттерин карап өткөнбүз. Ар бир учур үчүн конкреттүү мисал маселелерди чыгарганбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта бинардык катыштардын матрицаларын түзгөндө, ошондой эле алардын композицияларын түзгөндү үйрөнөбүз жана мисалдарды чыгарууну карайбыз. Анда бинардык катыштардын матрицаларына токтололу. Бинардык катыштардын матрицалары: А жана Б көптүктөрдүн Декарттык көбөйтүндүсүнөн түзүлгөн көптүктө камтылган П катышы матрицанын жардамы менен да берилет. Аныктама: П А жана Б көптүктөрдүн элементтеринин арасындагы бинардык катыш болсун. М жолчодон жана М мамычадан турган П матрицасы эгерде элементтери П катышына тиешелүү болсо 1-ге барабар, ал эми П катышына тиешелүү эмес болсо 0-го барабар шарты канааттандырса, анда ал П катышынын матрицасы деп аталат. Эми бул аныктаманы мисал чыгарууда көрсөтөлү. Биринчи мисал: бинардык катыштардын матрицаларына мисалдарды карайбыз. А көптүгүнүн элементтери үчүн төмөнкү катышты канааттандырган матрицаны түзгүлө. Байкасаңар, бул жерде биздин R катышыбыз аналитикалык формула түрүндө эмес, графтар аркылуу сүрөттөлүштө берилип жатат. Демек, катыш 5 түгөй элементтен турат. Алар стрелка аркылуу көрсөтүлүп жатат: А, Б, А, С, Б, С, С, Б жана С, Д. Эми бул катыш үчүн биз матрицаны түзөлү. Ал үчүн А көптүгүнүн элементтерин жазууга ыңгайлуу болуш үчүн А1 барабар А, А2 барабар Б, А3 барабар С, А4 барабар Б белгилөөлөрүн киргизип алалы. Силер буга чейин билесиңер, көптүктөрдүн өзүндө 2 көптүктө, 3 көптүктө Декарттык көбөйтүүнүн түзгөнү. Демек, азыркы маселе үчүн бул көптүктүн өзүндө Декарттык көбөйтүүнү түзүп алабыз. Андан кийин Декарттык көбөйтүүнүдөн алынган көптүктөн биздин R катышын канааттандырган элементтерди тандап алабыз. Алар А, Б, А, С, Б, С, С, Б жана С, Д деген 5 түгөй элементтен турат. Эми бул көптүктө берилген катышты канааттандырган матрицаны түзөлү. Демек, бизге көптүктүн Декарттык көбөйтүндүсүнүн көптүгү берилип атат жана R катышы берилип атат. Эми алгач матрица түзүүдөн мурун биз катыштын өзүнүн матрицасын түзөлү. Биздин А көптүгүбүз 4 элементтен тургандыктан матрицабыз 4 жолчодон жана 4 мамычадан турат. Көрүп турасыңар, түгөй элементтердин матрицага жайгашуусун. Демек, бул матрицадан биздин катыштагы орун алган түгөй элементтерди белгилеп алабыз. Эми аныктаманын негизинде эгерде элементтер П катышында бар болсо, ал 1-ге барабар, ал эми П катышта жок болсо 0-го барабар деген эрежени колдонуп, төмөнкү матрицага ээ болобуз. Жыйынтыгында А көптүгүндөгү R катышын канааттандырган бинардык катыштын матрицасы түзүлдү деп айта алабыз. Эми кийинки мисалга өтөлү. Экинчи мисал: жогоруда каралган биринчи мисал үчүн диагоналдык катыштын матрицасын түзгүлө. Чыгаруу: диагоналдык катыш орун алыш үчүн элементтер матрицанын диагоналында жайгашуусу шарт. Демек, берилген көптүктүн элементтеринин Декарттык көбөйтүндүсүнөн түзүлгөн көптүктө төмөнкү көптүктү түзүп алабыз. Диагоналдык катыш болуш үчүн демек алар А, Б, Б, С, С жана Д, Д деген түгөй элементтер. Алар Декарттык көбөйтүүнүндө камтылган. Аныктаманын шарты боюнча, демек бул катышта орун алган элементтер 1-ге барабар. Ал эми катышка тиешелүү болгон элементтердин ордуна 0-ду жазабыз. Башында берилген биздин көптүгүбүз 4 элементтен турган, матрицабыз дагы 4 жолчодон 4 сапчадан турат дагы. Жалаң гана диагоналдык элементтерге гана 1-ди жазабыз, анткени ал бизге берилип аткан катыш. Ал эми калган учурлардын баардыгына 0-ду жазып чыксак,
анда диагоналдык катыштын матрицасы түзүлдү деп айта алабыз. Кийинки мисал. Эми биз жогоруда жалаң эле көптүктүн өзү үчүн анда орун алган катыш аркылуу матрицаны түзсөк, эми эки көптүктөгү бинардык катыштын матрицасын түзүүнү карайлы. Үчүнчү мисал. А жана Б көптүктөрү берилген. А көптүгүнөн Б көптүгүнө карата R катышы Ага так бөлүнөт катышынын элементтерин аныктагыла. Алынган R катыштын матрицасын түзгүлө эквиваленттүү катыш болорун аныктагыла. Бул мисалды чыгаруу үчүн жогорудагыдай эле А жана Б көптүктөрүнүн Декарттык көбөйтүүнүсүн түзүп алабыз. Аны түзүүнү силер билесиңер. Андан кийин катышты аныктайбыз. Тактап айтканда, катыштын элементтерин түзүп алабыз. Биздин катыш Ага так бөлүнөт. Демек, түгөө элементте экинчи турган элемент биринчи турган элементке так бөлүнүш керек. Анда алар мынакей көрүнүп атат сызыкча аркылуу. Ушул элементтер биздин катыштын шартын канааттандырат. Анткени 21 1ге, 35 1ге, 40 1ге, 61ге, 21 3-кө, 63-кө, 21 7-ге, 35 7-ге, 48-ге жана 60 15-ге бөлүнөт. Демек, бул элементтерди өзүнчө топтоп алсак, биз R катышынын элементтерин алган болобуз. Эми баштапкы Декарттык көбөйтүүнүн элементтеринин негизинде биз матрицаны түзүп алабыз. Эсиңерге сала кетсек, А көптүгү 1 3 7 8 15тен 5 элементтен, ал эми Б көптүгү 21 35 40 60 элементтеринен турган 4 элементтен турат. Демек, аларды эки-экиден топтоштуруп биз матрицаны жаза алабыз. Ал матрицадан биздин катышты канааттандырган элементтерди белгилеп алабыз. Тактап айтканда, Ага так бөлүнөт деген. Демек, аларды белгилеп алабыз дагы. Андан кийин аныктаманын негизинде эгерде элементтер катышка тиешелүү болсо, алардын ордуна 1, ал эми тиешелүү эмес болсо, алардын ордуна 0ду жазып чыксак, биз көптүктөр үчүн берилген катыштын матрицасын түзө алабыз. Ал эми экинчи көрүп турган матрицаңар бул тескери бинардык катыштын матрицасы. Мында А жана Б көптүктөрүндө элементтердин ордулары алмашып калат тескери бинардык катышта. Үчүнчү мисал. А көптүгү R A плюс Б суммасы 5ке так бөлүнөт катышы менен берилген катышты канааттандырган көптүктү жана анын матрицасын түзгүлө. Жогорудагыдай эле алгач, эки көптүктө эмес, көптүктүн өзүндө орун алган Декарттык көбөйтүүнү түзүп алабыз. Адан А Б суммасы 5ке так бөлүнөт деген катыштарды белгилеп алабыз. Алар силер көрүп турасыңар. 2 менен 23-түн суммасы 25 болот да, ал 5ке так бөлүнөт. Андан кийинки 5 5 суммасы 10 болуп 5ке так бөлүнөт. Мына ушул сыяктуу жолдор менен биз катышты канааттандырган элементтерди тандап алабыз. Андан кийин жогорудагыдай сыяктуу эле Декарттык көбөйтүүнүдөн алынган көптүктөрдүн негизинен матрицаны түзүп, анда биздин катышка тиешелүү болгон элементтерди 1, катышка тиешеси жок элементтерди 0 деп жазсак, биз матрицага ээ болобуз. Ал эми экинчи учур бул тескери бинардык катыш үчүн орун алган матрица. Эми 3 касиети аныктагыла деп берилген. Тактап айтканда, биздин берилген бинардык катыш бул эквиваленттүү катыш болорун аныктагыла. Эквиваленттүү катыш болуш үчүн катыш белгилүү убакта рефлексивдүү, симметриялуу жана транзитивдүү болоорун силер алдыңкы лекцияларда өткөнсүңөр. Берилген катыш рефлексивдүү эмес, башкача айтканда матрицанын негизги диагоналы бирдиктерден турат. Бинардык катыштын жана тескери бинардык катыштын матрицалары бири-бирине туура келгендиктен катыш симметриялуу болот. Транзиттүү катыш боло албайт. Башкача айтканда, эгерде А, Б жана Б суммалары 5ке так бөлүнсө, ал эми Асы суммасы 5ке так бөлүнбөйт. Мисалы, 23 менен 2-нин 23 менен 7-нин суммалары 5ке так бөлүнсө, ал эми 2 менен 7-нин суммасы бул 5ке так бөлүнбөйт. Демек, бизге берилген катыш бул эквиваленттүү катыш болбойт. Эми бинардык катыштардын композициясына токтололу.
R жана S мында R катышыбыз бул X жана Y көптүктөрүнүн J карттык көбөйтүндүсүнөн алынган көптүктө камтылган. Ал эми S катышы бул Y жана Z көптүктөрүнүн J карттык көбөйтүндүсүнөн алынган көптүктө камтылган катыштары берилсин. Мында X, Y, Z кандайдыр бир көптүктөр. R жана S катыштарынын композициясы деп X, Z түгөй элементтеринен турган катыш аталат жана анда X, Y тиешелүү R, Y, Z түгөй элемент тиешелүү S шарты аткарыла турган. Y көптүгүнө тиешелүү Y элементи жашайт. R жана S катыштарынын композициясы S композиция R деп белгиленет. Эми бинардык катыштардын композициясын табууга мисалдарга токтололу. Биринчи мисал. A жана B, S көптүктөрү берилсин. Аларда орун алган R жана S катыштары берилсин. R композиция S'ти тапкыла. Чыгаруу алгач A менен B көптүктөрүнүн арасында орун алган R катышын аныктайлы. Тактап айтканда 2, 4, андан кийинки элементибиз 2, 6, анан 3, 3 жана 3, 6. Демек бизге катыш берилди. Эми B жана S көптүктөрүндөгү S катышын орнотолу. Алар 3, 6, 4, 8 жана 6, 6. Эми R катышы менен S катышынын композициясы орун алыш үчүн мынакей биринчи мисал көрсөтүп атат. 3 менен 4, 4 менен 6. Демек мындан биз сүрөттөр боюнча айта алабыз. 2, 8, 2, 6 жана 3, 6да композиция орун алган деп. Кийинки мисал. Экинчи мисал. X, Y, Z көптүктөрү жана аларда R, S катыштары берилген. Бул катыштардын композициясын тапкыла. Жогорку мисалда эле алгач X жана Y көптүктөрүндөгү R катышын жайгаштырып алдык. Андан Y жана Z көптүгүндө S катышын жайгаштырып алдык. Ал эми эки алынган катыштагы композиция болуп, экинчи сүрөттө графтар аркылуу силерге көрсөтүлүп жатат. Демек, R жана S катыштарынын композициясы болуп AX, AY жана DX эсептелинет. Бүгүнкү сабакта силер көптүктөрдүн берилген катыштын, тактап айтканда бинардык катыштын матрицасын жана көптүктөр берилген бинардык катыштардын композицияларын түзгөндү үйрөндүңөр. Алдыда бул алган материалыңарды колдонуп, ар түрдүү мисал маселелерди өз алдыңарча чыгара аласыңар деген ишенимдемин. Анда кийинки сабакта жолукканча саламатта калгыла.